Bunu белгилейбиз. Андан кийин ол жерден Word артта калат. Бул атайын ушундай тексттердин стиль белгилейбиз. Ошондой формада түшүп калат. Анан муну бир аз чоңойтуп коебуз. Анан ортого алып келебиз. Бул текст атайын биз ушундай дизайнда жасалган. Биз жасаштын керек. Буга бир аз кооздоолорду жүргүзсөк болот. Аны кантип кылабыз? Кайрадан ушуну басабыз. Андан бул жерде контурун белгилейбиз. Контур кыз мондой цветте болсун. Андан кайра эле түшөбүз. Тең деген бар. Бул көлөкөсү. Көлөкөсү кайсыл жакка түшсүн? Мына ылдыйына түштү. Кайра белгилейбиз. Андан кийин отражение, чагылуусу бар. Чагылуусу каяка түшсүн? Чагылуу түштү. Бирок көлөкөсү көрүнбөй калды. Көлөкөсүн биз аркага түшүрөлүбүз. Теңдеп туруп, мына арка жакка түшүрөбүз. Тең арка жагына түштү. Мындан кайра эле ушуну басабыз. Түндө ар бирине кирип ушундай эффекттерди коюп чыксак болот. Ассаламу алейкум. MT каналынын көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү сабактан баштап биз Microsoft Office пакетинин ичиндеги Word программасы, текстик редактор менен сабактарды улантабыз. Программа же болбосо бул Word программасын ишке чегирүү үчүн биз эки аракетти аткарабыз. Биринчиден пуск менюсунан тапсак болот. Бул пуск менюсу ушул компьютерде бардык программаларды ушул жерге чыгарып көрсөтүп турат. Ушул жерден биз Word'ду табабыз. Ана Word 2016 деп турат. Ушуну баса турган болсок, бизге көрүнүп тургандай терезе келип чыгат. Же болбосо бул жерде издөө талаасы бар. Ушул жерге биз Word деп жазышыбыз керек. Word деп турган болсок, бизге Word 2016 чыгат. Кайра ушуну басабыз, бизге көрүнүп тургандай терезе пайда болот. Word бул жерден документ жасап жатканда бизге бир нече даяр болгон шаблондорду сунуштайт. Азыр бизге мондай даяр шаблондорду сунуштап жатат. Эгерде интернетке уланган болсо, мындан башка дагы биз шаблондорду алсак болот. Азыр биз бул жерден новый документ дегенди басабыз. Новый документ бул биз Word программасынын жалпы көрүнүшүн көрүнүп турабыз. Бул жерде бизде лист. Биз азыр ушул жерге жазабыз. Бул жерде тексттерди редактирлейбиз, жана сүрөттөрдү коебуз, жана башка. Биздин бардык жасаган жумуштарыбыз ушул жерде. Бул жерде биз лист деп коебуз. Андан программаны жалпы тааныштыра кетсем, бул жерде көрүнүп турган биринчиси бул жерде заголовкасы деп коет. Баш аты документтин аты бул жерде сохранить этет. Анан оң жакта бул жакта 3 баскыч бар. Бул жерде программаны өчүрүү, кызыл крестик закрыть деп турат. Андан кийин бул свернуть жана развернуть. Бул программаны тапшырмалар панелин кичинертип чоңойтот. Эгер буну бассак кичинерет, буну кайра бассак чоңойтот. Андан кийин бул свернуть үчүн гана бул панел тапшырмалар панелине бул жерге бекитип коет деген сөз. Андан кийинки бизде менюлар, анан менюлардын ичиндеги инструменттер. Биз эмне жумуш аткарабыз ушуларды ушул жерге жайгаштырабыз. Биз бул жерден 0дон баштап үйрөтөбүз деген бул ошол компьютерге эми гана компьютерди үйрөнүп баштагандар үчүн деп айтсак туура болот. Анда биринчиси менюсу бул жерде файл болуп эсептелет. Файлда биз ушул документтерди сактайбыз. Сакталган болсо ачабыз, анан печатка беребиз, жана башка нерселерди аткарабыз. Андан создать деген бул жаңы файл түзүү дегенди билдирет. Биз негизинен создать бул жерден жаңы файлдарды бул жерден шаблондорду ачабыз. Андан открыть эгерде биз мурун жазган болсок, ошол нерселерди открыть аркылуу ачабыз бул жерге. Анан ошол биз ушул Word программасы аркылуу түзүлгөн документтердин тизмеси чыгат. Анан бул жерден кайсыл жерден биз ачабыз. Ошол жерде да бул жерде каталогдор пайда болот. OneDrive бул булуттук сактагычына же болбосо бул компьютердин кандайдыр бир папкаларында болгон болсо, андан кийин сохранить жана сохранить как бар.
сохранить деген бул жаңы болгондо сохранить кылабыз. Андан сохранить как деген эгерде бизде мурун документ бар, ошону ачтык, кээ бир жерлерин оңдоп түзөдүк, эскиси дагы, анан жаңысы дагы керек боло турган болсо, сохранить как кылып сакташыбыз керек. Эгерде биз сохранить кылып койсок, ал мурунку жазуулардын үстүнө эле обновление болуп калат, жаңыланып калат дагы, мурунку жазуу жок болуп кетет. Ал эми сохранить как кыла турган болсок, бул жерден бизден сурайт. Кайсыл жерге сохранить этиш керек деп сурайт. Ошондо биз кааласак мурункусун калтырып, жаңысын башка жерге сактап алсак дагы болот. Бул печать менен биз принтерге беребиз. Биринчиден бул жерден принтер тандайбыз, биз кайсы принтерге уланган болсок. Аны эч кандай настройка керек эмес болсо, бул жерден печать деп басып коебуз. Аны эгерде копиясы керек болсо, же биринчи, экинчи, үчүнчү диск керек болсо, анда бул жерден биз ошол нерселерди тууралап анан чыгарабыз, тууралап. Анан азыркы учурда экспорт бул PDF форматында сохранить эткен. Бул жерден создать PDF кылып отурам болсок, антан PDF формат. Сохранитьтен эле түзсөк болот, биз буну форматтарды бирок экспорттон дагы ошол жака алып барсак болот. Биз биринчи сактайбыз, сохранить кылабыз. Андан жумушчу столду тандайбыз, рабочий столду. Анан бул жерге биз атын беребиз. Биринчи сабак. Биринчи сабак деп туруп, анан бул жерде тип файла деген ушул жерден биз типтерин тандасак болот. Бул жерде көптөгөн типтер бар. Бул жерде PDF да бар. PDF да ушул жерден тандап койсок болот. Анан сохранить баскычын басабыз. Уже биздин документибиз сакталды. Документте автосохранение бар. Автосактоо ар 10 мүнөттөн настройкада өзүңүздөр коюп койсоңуз болот. Кааласаңыз 1 мүнөттө, кааласаңыз 30 секундта бул сактап турат. Убактылуу сактап турат. Эгерде свет өчүп калса же заряд өчүп калса өчөт дагы. Анан автосактоого чейинки болгон маалыматтарыңыз ушул жерде убактылуу сактоодо буфер обменада туруп турат. Анан ошо Word ачканда ошол жерге пайда болуп калат. Сиз кайсыл жерге автосактоо жетишип калган болсо, ошол жерге чейинки гана маалыматтарыңызды кайра чыгарып, восстановить эткенге мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз файл менюсун көрдүк, инструменттерди көрдүк. Андан ылдыйын карап коелу. Бул жерде абалдар сапчасы деп коет. Канча саптан турганын, канча символ колдонулганын, кайсыл тилде турганын көрсөтөт. Анан бул жерде режим чтения деп коет. Бул жерде бизде режим боюнча 3. Биринчиси чтение режим, бул окуу боюнча, андан бул жазуу боюнча жазуу режим, андан кийин бул веб түрүндө, сайт түрүндө көрсөтөт. Андан кийинкиси бул жерде масштаб. Көпчүлүк ушул жерде масштабты билет, чоңойтуп кетиши мүмкүн, же кичинерип кетиши мүмкүн. Ушул жерден биз чоңойтуп, кичинертип, өзүгө жаккан абалда иштесек болот. Негизинен 100% да иштейт. Андан кийин главный менюсунда биз шрифттер, абзацтар жана стилдер менен иштейбиз. Анан бул жерде андан ушул документтин ичинде болгон сөздөрдү табып, аларды алмаштыруу жана башка жумуштарын аткарабыз. Биз текст жазганыбыздан кийин бул жерде форматтоо, редактирлөө иштерин жүргүзүш керек. Бул биз коркпой эле биринчи текстти жазып алабыз дагы, андан кийин керектүү жерин белгилеп туруп, ал менен форматтоо, редактирлөө иштерин жүргүзөбүз. Анда баштадык. Биз интернеттен даяр текстти көчүрүп алдык. Эми азыр ушул тексттер менен биз форматтоо иштерин жүргүзөбүз. Бизге даяр текст келди. Эми ушул нерсени өзүбүз каалагандай форматтап алсак болот. Word'догу документтеги тексттерди форматташ үчүн биринчи белгилешибиз керек. Биз кайсыл жерди форматтайбыз, ошол жерди гана белгилейбиз. Мисалы биз жалпы белгиледик. Андан кийин шрифти деген жерге бул шрифттин темасын белгилейбиз. Көбүнчө Times New Roman же болбосо Arial'ды колдонот. Бул документтерде андан кийин шрифттин размерлери, өлчөмдөрү 12 же 14 болуш керек. 14 коюн, бир аз чоңураак болуш үчүн. Андан кийин ушул жерде документке жараша эгерде керектүү жерлерин белгилеш керек болсо, башка тексттерден айырмаланып туруш керек боло турган болсо, бул жерде жирный, курсивный, подчеркнутый деген атайын ушундай белгилөөлөр бар. Мисалы ала турган болсок, 271.187 адам деген бизге атайын өзгөчө түрдө түгүн сызып коюшубуз мүмкүн.
же буну кайра кыйшайтып коюшубуз мүмкүн, же буну жирный кылып коюшубуз мүмкүн. Ушул нерсе башкалардан кичине өзгөчө болуп турат. Бул азыр түсү менен бул жерде түстөр менен айырмаланып турат бир азыр, бирок бул кагазга чыгарганда ак түс, ак жана кара түс принтерден чыкканда бул түстөр анча айырма бербей калат. Бул учурда бизге ушул жирный, курсивный жана подчеркнутый деген айырма болгон бир аз. Ошон үчүн ушул нерсени колдонгон бир аз оңораак. Эгер кайра ушул нерселерди өчүрүшүбүз керек болсо, шерпке келебиз да. Азыр булар активдүү болуп турат. Кайра ушуларды басып кое турган болсок өчөт. Эгер кимгедир жирный керек болсо, кыргыз тили деген азыр бул жирный да турат. Жирный активный болуп калды. Анан болжолдуу дегенди басып туруп, бул жерден биз не кылабыз? Курсив кылып койсок, бул кыйшайып. Жана башка. Форматта ыңгайлуу болуш үчүн ушуларды колдонсок болот. Андан ABS деп туруп бул жерде сызып турат. Зачеркнутый, бунун сызгандарын биз так колдонсок болот. Үчүн кырысындагыны бул жерден биз сызышыбыз керек болсо, мындан басабыз. Чынын жанында да турат, кандай сызыш керек деген. Эгерде биз кыргыз тилинде же орус тилинде баяндооч, толкундоштордун астын сызыш керек болсо, бөлүш керек, ээсин табыш керек боло турган болсо, анда ушул жерден биз колдонсок болот. Мисалы үчүн катары дегенди алабыз дагы, бул жерде биз подчеркнутый дегендин жанында үч бурчту баса турган болсок, мына бизге керектүү сызыктар турат. Толкун сызык, үзүк сызык же жөн сызык барды. Биз ушул жерде кыргыз тилде эмнени белгилеп жатабыз, ошого жараша бул жерде биз сызыктарды таап алсак болот. Андан кийин X үстүндөгү жана астындагы бул эмне себептен колдонулат? Бири квадраты, бири индекс деген сөз. Азыр мен бир мисал келтирейин. 2-нин квадраты дей турган болсок, азыр 22 болуп калды. Ушуну да биз акыркы 2-ни белгилейбиз да, бул жерден квадрат берип, квадрат активный болуп калды. Демек, бул 2-нин экинчи даражасы дегенди түшүндүрөт. Анан биз обычный жөнөкөй 2 ылайыктуу кылдыра турган болсок, бул даражадан бир аз жылдырабыз, пробелди басып койсок, өзү түшөт. Түшпөй кала турган болсо, бул жерде активный кайра басып койсок түшөт. Андан экинчиси химия сабагында билесиз, H2O деген. Мына H2O болду. Биз 2-ни белгилейбиз. Андан бул жерден ал дегенди басып коебуз. H2O. Кээ бир учурларда ушундай нерселерди колдонгондо пайда берет. Андан кийин бул жерде чоң А жана кичине А деп турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген сөз бул биз жазган тексттин размерлери болуп эсептелет. Анын үчүн биз текстти белгилейбиз. Мына ушул жерден чоң Аны бассак чоңоет, кичине Аны бассак кичинейет. Бул жерде размерлер өзү өзгөрүп жатат. Андан кийин биз тема коюшубуз керек. Кыргыз тили деп жазайын. Кыргыз тили. Буну белгилейбиз. Андан кийин бул жерден word art тапат. Бул атайын ушундай тексттердин стиль белгилейбиз. Ошондой формада түшүп калды. Анан буну бир аз чоңойтуп коебуз. Анан ортого алып келебиз. Бул текст атайын биз ушундай дизайнда жасалган. Биз жасаштын керек, буга бир аз кооздоолорду жүргүзсөк болот. Аны кантип кылабыз? Кайрадан ушуну басабыз. Андан бул жерде контурун белгилейбиз. Контур кыз мондой цветте болсун. Андан кайра эле түшөбүз. Кен деген бар. Бул көлөкөсү. Көлөкөсү кайсыл жакка түшсүн? Мына ылдыйына түштү. Кайра белгилейбиз. Андан кийин отражение, чагылуусу бар. Чагылуусу каяка түшсүн? Чагылуу түштү. Бирок көлөкөсү көрүнбөй калды. Көлөкөсүн биз арка түшүрөбүз. Кен деп туруп, мына арка жакка түшүрөбүз. Кен арка жагына түштү. Мындан кайра эле ушуну басабыз. Түндө ар бирине кирип ушундай эффекттерди коюп чыксак болот. Бул темасы болду. Word Art'та ушундай колдонулат. Буну Word Art'ты каалаган жерде эле колдонбойбуз. Буну атайын өзгөчөлөнгөн тексттер, баннерлер болгон учурда ушундай нерселерди колдонсок болот. Андан кийин бизге бул мамлекеттердин аттарынын аркасына фондорун кошо белгилеш керек боло турган болсо, бул жерде AB деп турат. Анан цвет выделения текста деп турат. Ушуну басып коебуз. Сары болду. Бул жерден биз кайра белгилеп туруп, мунун аркасына фондордун түсүн өзгөртүп койсок болот. Өзгө чыккан түстү көрөбүз.
керектүү учурда канабыз. Банкка кире турган болсок атайын коддорду ушундай фломастерлер менен сызып коет. Белгилүү ошону көңүл бур деген сыяктуу. Биз электрондук документтерде дагы керектүү учурларды ушинтип койсок болот. Андан кийин бул жерде А деп турат түгүндө. Андан свет мындай айтканда бул шрифттердин, бул тамгалардын түсү. Белгилейм. Ушул жерге чейин андан мен муну басып койсом кызыл болот. Кайра эле ушуну басып туруп биз кара кылышыбыз керек болсо авто деп коебуз. Андан кийин бизге керектүү гана учуру керек боло турмаса, мына Кыргыз Республикасы мамлекеттик тили деп туруп, ушуну биз башка түскө боеп койсок болот. Мына кызыл түскө. Ушинтип түскөлөргө боесок болот. Анан карайбыз. Биз жазып атабыз, билбей калдык. Капсулок басылып калыптыр, баардыгы баштан болот. Мамлекеттик деп жазып, ушинтип бери кыйла текст жазып калдык. Эми буну биз баш тамга жок, кичине тамга жок эмне кылабыз? Ал үчүн ошо керектүү, эгер көп жазып койгон болсок, керектүү жерге чейин белгилейбиз. Анан бул жерде чоңга жана кичине турат. Ошонун 3 бурчтугун басабыз. Ошол жерде бир нече варианттар бар. Биринчиси, как в предложениях дейт. Бул сүйлөм катары кетет. Сүйлөмдүн башында, эң башында сөздүн эң башын чоң кылат дагы, калганын кичине кылат. Чекит коюлат, чекиттен кийинки сөздү чоң кылып кете берет. Же болбосо все строчные деген муну баса турамыз, карагыла. Мына болуп калды. Мен ушул жерге Ctrl Z басайын. Чекитти койдум. Кайра мен жазып атам. Республика. Болду. Эми мен ушуга кайра эле жерге келип туруп, как предложение десем, ар бир тексттин чекиттен кийинкилерин чоң кылды. Кайра эле ушуну белгилейм. Андан кийин все строчные алсам, баарын кичине алат. Ушул жерге кирип туруп, все прописанные десем, баарын чоң кылат. Ушул жерге кирип туруп, ушул жерге андан кайра начиная с прописанных дей турган болсом, ар бир сүйлөм сөздүн башында тамганды чоң кылат. Кайра ушул жерге кирип туруп, андан кийин изменить регистр кыла турган болсок, мондай тартипте болот. Аны биз өзүбүздүн абалыбызга жараша колдонсок өтө жакшы. Өчүрүп кайра жазып отурбайбыз. Андан кийин биз текстти жаздык, аны форматтадык. Бирок бизге форматталган текст эмес, башында жазган гана текст керек болсо, эмне кылабыз дейтин болсок, анда бизде бул жерде очистка, все форматирование деген бар, очиститель. Бул ошол биз документти түзүп баштагандан кийин, форматтап баштагандан баардык нерселерди аркага кайтарат. Белгилейбиз, кайсыл жер кайчы керек. Ол жер кайчы керек белгилеп туруп, мынаны баса турган болсок, карагыла. Биз интернеттен ушундай форматта көчүрүп алганбыз, кайра ошол форматка алып келип койдук. Бир гана бул жерде белгиленгенди айтпасак. Кайра өз ордуна кайтарып койсок. Биз интернеттен кандай көчүрүп болсок, кудум ошол абалда турат. Андан кийин бизде абзац бөлүгү. Абзац бөлүгүндө бул жерде тексттерди тууралоо бөлүгү. Оңго, солго, үстүгө, ылдыга деген нерселер. Муну карайбыз. Биз арыз жазабыз, башка нерсе жазабыз, анын шапкасы болот, жана башка нерселер болот. Ошолорду биз кантип колдонобуз? Азыр отап өтүп турайын. Карап туруңуз. Эми биз биринчиден бул жерден тексттин тууралоорун көрсөтөбүз. Кайсыл жакка, сол жакка, ортого, оң жакканан эки тарапка тең тууралуу болуп атат. Азыр биздин текстибиз бул жерден активдүү болуп турат, бул сол тарапка тууралайт. Аны текстти белгилеп туруп биз оң тарапка дей турган болсок, оң тарабын тегиз кылат да, калганы ушундай болуп кетет. Эгерде буну баса турган болсок, ортого. Темаларды ортого, андан кийин текст башталганда сол жакка болот. Анан кээ бир учурларда оң жак. Арыз жазганда көбүнчө ошол оң жакка тууралап жазышат. Же болбосо эки тарапка тең болсун дей турган болсок, анда буну барсак, эки тарапты тең тегиз кылат да, анан тексттин ортолору ачык болуп калат. Мисалы үчүн тобуна кирет, Кыргыз Республика ортосуна канчалаган боштуктар пайда болду. Бирок бул жагымсыз. Негизинен сол тарапка тууралап койгон бир аз жакшыраак болот. Биз андан кийин
Бұл тексттердин ортосундагы бир сап менен эки саптын ортосундагы арал. Аны коюш үчүн бизде интервал деген бул жерде инструмент бар. Ушуну пайдалансак болот. 1 болушу мүмкүн. 1.15, 1.5, 2, 2.5, 30 жана башка. Эгерде биз бул жерден өзүбүз интервал коюшубуз мүмкүн же болгон интервалды кайра өчүрүп койсок дагы болот. Экини койдум. Кайра белгилеп туруп, ушул жерден биз удалить интервал алсак, кайра калыбына келиш керек. Биз интервалды кайра өчүрдүк. Эми бул жалпы ушул тексттин аркасында фонду десек да болот. Фондун түсү биз жана да көрдүк буну. Буну керек учурда коебуз, керек учурда койбойбуз. Бул ушул белгиленген тексттин чектерин ушундай таблица менен белгилеп берет. Бизге керек эмес бул пока азырынча. Андан кийин үстүдө бул жерден нумерация, маркировка жана башка нерселер. Антебиз мисалы үчүн тизме түздүк. Ошол тизмени биз биринчи, экинчи кыла турган болсок, кандай болот? Жазалы. Мисалы үчүн тизме дагы биринчи же болбосо бул жерден биз керектүүнү тандайбыз. Бизге мондай коюп берет белги. Андан кыргыз энтерди бассак, экинчи автоматтык түрдө түшөт. Бул жерде өзбек, андан кийин орус. Тизме түзө турган болсок, ушундай кылып түзсөк болот. Же болбосо варианттар Асы, Бсы, Всы дей турган болсок, бул жерде да бизге варианттар көрсөтүлгөн. Бул жерде Асы, Бсы, Сыз. Эми бул жерде чындап эле кыргыз же орус эмес, англисче вариантта түзүлгөн. Өзгө жакканын колдонсок болот. Бир суроону жазабыз. Мисалы үчүн бул жерге Kore'nin prezidenti ондай жазып туруп, андан кийин бул жерге варианттарын койсок болот. Асы Каримов, Бсы деп ушинтип жана башка деп жазып кете беребиз. Тест түзөткөндө керек болот. Андан кийин арыз жазганда бул атайын отступтар дейт, бош белгини калтырып кетет. Мисалга мен муну белгиледим. Андан кийин муну басам. Азыр бар. Ушул кетти отступ. Смол жерден интерге түшүрөлү дагы. Эми муну өзүн чекке жылдырат. Арыз жазганда көпчүлүк ушул нерсени колдонбойт да. Арыз жазып, башына шапкасын жазып туруп, ушундай кылсак, бул чекеге өзү автоматтык түрдө келет. Көп белгилейт да, ону басып коет. Мондай бул бир аз жагымсызыраак болот. Ошол себептен бул форматты колдонгон жакшы. Эгерде кайра артка кайташ керек болсо белгилейбиз. Муну кайра эле ушуну баса турган болсок, оңой. Андан кийин абзац бөлүгүндө бул жерде дагы бир маанилүү сортировка дейт. Бул жерде сортировка эки вариантта жүрөт. Биринчиси өз тартибинде, андан кемүү тартибинде. Булар качан иштейт? Булар сапка иштейт, мындайча айтканда тизмеге иштейт. Азыр биз муну сортировка кылсак болот. Белгилейбиз, сортировка болуш керек боло турган аймактан бул жерде сортировка деген басабыз. Андан бул жерде эки көрсөтүп турат. Биринчиси өз тартибинде, экинчиси кем тартибинде. Биз өз тартибинде бастак. Сак өзгөрдү. Асы чыкты, Ксы, Жсы,
башкасы жана башка. Булар эмнеге карата сорттоду? Булар сапка карап сорттоду. Бул жерге келип калды дей турган болсок, бул үстүңкү монун уландысы болгондуктан себептен ушул жерге келди. Бул сортировка жалаң гана эмнеге иштейт экен? Сапка иштейт. Мисалы үчүн Акмат жазасыз, энтерди басам, андан кийин Мурат, Асан, Калый деп жазам дагы. Буларды белгилеп туруп, бул жерден форматты басып, биринчи өсүп тартибин. Мына Акмат, Асан, Калый, Мурат болду. Эгерде кайра эле сортировканы бастырып, кемүү тартибинде ала турган болсом, Мурат, Калый, Асан, Акмат сортировка ушундай тизмелер менен иштеп атканда колдонсок болот. Андан кийин бүгүн сабагыбыздын акыркылары бул жерде найти жана заменить деген бар. Ошол нерселерди биз кантип колдонобуз? Текст эгерде биздин жазып жаткан документибиз чоң боло турган болсо, чоң көлөмдө 100 же 200, 500 беттен боло турган болсо, анда керектүү текстти издеп таап алышыбыз керек. Аны биз бирге-бир барактан издеп окуп чыкпастан бул жерде найти деген бар. Найти дегенден биз тапсак болот. Эмне деп жазабыз? Азыр бул жерде турак жай деп жазабыз. Турак жай деп жаздык. Турак жай деп жазганыбызда бизге бул жерден Word өзү коюп берет. Турак жайдан канча болсо бардыгын ушинтип белгилеп берет. Биз бул жерден кайсыл жерде экени бар, ушуну басабыз, бизге алып келип берет. Бул биринчи варианты навигация боюнча болду. Андан кийин экинчиси бул жерде заменить деген бар. Мына найти ушул жерге жазсак да болот. Найти далее дейбиз. Мына бизге турак жай деген тап. Эми ушул турак жайды биз өзгөртүшүбүз керек болсо, тура эмес жазылып калды. Ушул жерде турак жайды мекеме деп өзгөртүп турган болсок, эми азыр дал келбейт, бирок ошону жазып көрөлү. Мекеме туруп, андан кийин заменить. Да, бул жерде турак жай бар болчу, турак жайды биз мекеме деген сөзгө алмаштырдык. Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Биздин каналдагы видеолор сизге жагып жатса, биздин каналга катталып, кийинки сабакты биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, коңгурочо баскычын басып коюңуздар.